Курак өнөрү байыртан келе жаткан айымдардын кол өнөрчүлүк чеберчилигинин бири болуп эсептелет. Ал саймачылык, тикмечилик менен бирге эле өз алдынча үй кожойкелери арасында өнүгүп келген. Куракчылык бул бышмачылык, тикмечилик өнөрүнүн бир түрү болуп эсептелет да. Курактын негизинен аяз атына таандык. Бул курактан ар түрдүү кесиндилерден, ашып калган буюмдардан курап жасаган да. Курак деген өзү эле куракты өз деген сөз эле түшүндүрөт. Мына куракчылык куралып, ушуну уланып, анан бир өзүнүн акар-чакар болуп деген маани билдирет да. Куракчылык менен негизинен бул аялдар апалар өзгөчө кыздарына сеп даярдашкан. Курак төшөктөрдү, курак жөлөңүчтөрдү, курак балычтарды жана ошондой эле ат жабдыктарын курап жасалган да. Той топурда ат жабдыктарын курап жасаган. Негизи курактын өзү бул үнөмдөө деген билдирет да. Үнөмдөө. Баягы кыркындылардан ашып калган эмнелерден баягы кызга сеп даярдаганда, балдарын той кылганда, же болбосо улуу адамдар элге белгилүү жакшы адамдарга кийим тиккенде ошол ырым катары ашып калган буюмдар алган, ошондон курап буюмдар жасаган, аяк каптар жасашкан, төшөк, журкан жасашкан да. Ошондо бул курактын негизги мааниси энелерибиз не куруп атканда ниет кылган. Баягы 40 курак деп, мисалы үчүн жаш балдарга дагы 40 курак деп улгайган, жаш улгайган адамдардын кийимдеринен, ашып калган буюмдардын алганда, ашып калган кездемеден курак курап туруп, кийим кийгизген. Себеби ошо бала ошонун жашына жетсин, куралсын, өмүрү узун болсун деген маани билдирген да. Куракчылык көп учурда көп убакытты талап кылган. Анткени материал тандоо, түс тандоо, кооз түзүлүштөр, сценографиялык оюм чийимдер кошуп тигилген. Ар бир курактын мааниси бар. Курактын бир чоң мааниси маркумдарды эскерүү. Жыртыш ырымынын негизинде жасалган курактар бар. Курак бул дүйнөгө болгон үнөмдүү жана аяр мамиленин көрүнүшү. Эскирген, кичирейген, жыртылган же бүлүнгөн оокатты дароо толугу менен ыргытып жибербей, аны бүтүн жерлерин курак кылып пайдаланышкан. Куракчылыкта териден кездемелерден жасалган. Бул биринчи алгачта жүндөн жасалган. Андан кийин ком өнүккөн сайын кездеме, жибек, баркуттар чыга баштап, анан кийин материалдар курала баштаган. Курактын негизи түрлөрү, курактын түрлөрү көп болот да. Мисалы карга турнак курагы, көптөрмө курак, каттама курак, кереге көз курак, жылтыша курак, төрт бурчтук курак, бул курактын аттары түрү көп баштаганда. Курактын эң негизги нерсе оңой, эң негизи кыйын курак бул көптөрмө курак болот да. Ол ушундай кичинекей майда куракчылардан куралгандагы көптөрмө деп мына көп турган нерсе көрсөткөн да. Анан каттама курак дейт. Ол да каттамада кичине каттамага окшоп, атайт тур каттама. Кат болуп каттама сыяктуу катталып турган. Бул курактын негизги нерсе эң кыйын, аял киши үчүн эң кыйын өнөрдүн бир түрү болуп эсептелет да. Узун балыш. Муну кичинекей подушка бар, бир адамдык бар. Мына көптөрмө деп айттым го жана. Мына көптөрмө. Аны жанында курак, мына турна канат курак деп турат. Эң ортосундагы көптөрмө курак. Жакында жанына карасаңар, бир жака чыгып, мына көрүнүп турат. Көп тургандай көрүнөт да. Мына каттама курак, турна канат курмак, көз курак болуп, ушу курактын түрлөрү. Бизде музейде ушу курактан жасалган түрлүү буюмдар бар мынакей. Жөлөңүч, подушкалар жасалган. Анан ошондо курактан дагы кийимдерди эмне кылсак болот. Аяк каптарды, мына аяк каптар жашаган, туштуктар жасаган, ат жабуулар жасашкан. Курактын негизги милдети бул аялдарды үнөмдүүлүккө чакырган да. Ысырапкерчилик болгон эмес. Кандай андан кийин дагы бир илгери бул куракты мына чоң адамдар өтүп кеткенде, улгайган адамдар өтүп кеткен, ошого баягындай 40 деп берген да, таркатышкан. Азыр материал бүтүн берип атпай, илгери ошон жөн эле бир чоң эле өткөндө сөз сандыгынан алып буюм берген. Ошону ырым катары алышкандагы кичинекей алып топтогондагы ошондон курак кылып өздөрүнө колдонушкан, кыздарына же балдарына кылып колдонуп жүрүшкөн. Жыртыш салтында узак жашаган, урматталган жана өмүр бою ийгиликке жеткен адам каза болгондо маркумдун кийими бөлүнүп сөөк коюу учурунда келген аялдарга таратылган. Ал салтка ылайык чогултулган кездемелерден курамынан курак төшөк тигилген.